Аз, бирок бекем уктадым. Укмуштуу күндөрдүн жоголгон уйкуларынын ордун толтургум келди. Болбоду. Бирок баары жайында. Шолом Алейхимдин Коми Вояжерин окуп баштадым. Кызыктуу, бирок еврей өзгөчөлүгү менен жазылган китеп. Китепти окуп жатам, бирок ал тууралуу окуп жаткан нерсеме толук көңүл койбогондуктан жана аны толук түшүнбөгөндүктөн да ойлонуп жатам. Начарсың сен. Жусуп. Эмнеге сен өзүңдүн жашооңду башкалардай болуп, башкача айтканда мүнөттөр, күндөр менен өткөрө албайсың? Акыркы оюм бактысыз эл тууралуу. Өз жашоосун жетектөөнү уюштурууну мага окшогон шүмшүккө ишенип тапшырды. Чын эле, мен өз элимдин ишеничине арзыбаган аранзамынбы? Жок, бултур эмес. Мен элимдин жаман эмес балдарынан, ооба, жаман эмесинен болдум. Азырчы? Азыр эң акыркысы жана эң алсызымын. Алсыз жана акыркыга жетекчилердин ичинен орун жок. Кетүү керек. Жетекчилик иштен кетүү зарыл. Күчтүүсүн жана ишеничке татыктуусун тандап алышсын. Мариясыз Жусуп. Басып жүргөн өлүк. Өлүктөр тирүүлөрдү башкарбайт. 22 август 1928 жыл. Серафимовичтин Темир селин окуй баштадым. Көтөрүлгөн элдин баатырдык күрөшүнүн окуялары. Бул китепти мага жакын адамым белек кылды. Өз элимдин кожуху болгум келет. Кожух Темирсел романынын каарманы. Боло аламбы? Билбейм. Өзүмдү тааныбаган себептүү билбейм. Мен катуу өзгөрдүм. Бирок эмнем өзгөрдү? Дагы билбейм. Учу жок айлампа. Бул айлампадан чыга аламбы? Билбейм. Эгер колдоо болсо чыгышым мүмкүн. Ким колдойт? Эгерде эң жакын, боордош, мыкты, мага эң керектүү болгон жан мени таштап кетсе. Поезд кечигүүдө жана бул дагы нервке тийди. На Пенза. Бул жерде Наумчик, Левкалар жашайт. Мариянын жакын адамдары. Аларды көргүм келет. Сөзсүз көрөмүн. Качан? Эмнеге башыма бир дагы сергек, ишкер ой келбей жатат? Бул Жусуптун кызматкер, саясий ишмер, революциянын күрөшкери катары бүтүп баратканынын башталышы эмеспи? Балким, эгерде бул ушундай болсо, анда Мариянын өзүнүн В2С үчүн эң кымбат бааны төлөгөнү. Чындап эле, Мариянын бактысы бирөөгө кемип калышына арзыбайбы? Арзыйт. 23 август 1928 жыл. Москвага 4,5 саат кечигүү менен келдим. Бул Советтер Союзунда гана болчу нерсе. Бул биздин темир жолдун абалын мүнөздөп турат. Аянычтуу абал. Мындан арычы? Кудай билет. Баристикинде болдум. Чоң театрда Хованщина болуп жатат. Бул анын сүйгөн нерсеси. Менин да көргүм келди, бирок кечиктим. Дагы тамеки тарта баштадым. Ага берген сөзүмө тура албадым. Жаман белги. Ага деген сагыныч, белгисиз келечек, чыңалган нерв абалы. Мени тамеки тарттырган себептер ушулар.